Пандемиядан бери Кыргызстанда расмий түрдө 88 миңге чукул адамдан илдет аныкталып, анын тең жарымы сакайды. 1,5 миңге чукул адам өтүп кетти. Кыргызстанда бир сутка ичинде 115 киши коронавирус жуктурду. 65 бейтап сакайды. 2 адам көз жумду. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Жаңы катталган учурлар: Бишкек 66, Ош 2, Чүй облусу 42, Нарын облусу 2, Ысык көл облусу 3. Пандемиядан бери 87.652 адамдан вирус аныкталды. Тилекке каршы COVID-19дан бир суткада Бишкек шаарында 2 бейтап каза тапты. Жалпы көз жумгандардын саны 1492 болду. Коронавируска каршы эмдөөнүн алгачкы этабы ушул жумада Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда башталат. Акырындык менен башка аймактарга тарайт. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен алгач кайсы аймактарга коронавируска каршы эмдөө пункттары ачыларын айтышты. Бардык региондордо эмдөө иштерин уюштуруу боюнча медиктерди окутуу тренингдери башталды. Вакцинациянын алгачкы этабы Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда ишке кирет. Бишкек шаарында алгачкы 5 пункт 4 бириктирилген үй бүлөлүк медицина борборуна жана номер 7-нчи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда ачылат. Чүйдө Сокулук жана Ысык Ата райондорундагы үй бүлөлүк медицина борборлорунда, Ошто номер 8-нчи жана номер 10-нчу үй бүлөлүк медицина борборлорунда. Андан соң ыкчам байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыгы менен башка аймактарда эмдөө пункттары уюштурула баштайт. Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү автоунаа жолдун жээгинде токтоп турган, ошондой эле үлгүдөгү машинаны сүзүп алган. Кырсыктан каза болгон адамдын ким экени такталып жатканы айтылды. Ысык көл облусунда жол кырсыгынан бир адам каза болду. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, кырсык 23 март күнү саат 7:35 чамасында балыкчы Ананиева Каракол унаа жолунун 66-чакырымында катталган. Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү автоунаа жолдун жээгинде токтоп турган, ошол эле үлгүдөгү машинаны сүзүп алган. Кырсыктын кесепетинен сүзүп алган унаанын айдоочусу каза болгон. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары маркумдун сөөгүн унаадан чыгарып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Учурда маркумдун аты жөнү такталып жаткандыгы айтылды. 23 мартта эртең менен Ош шаарында адамдын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Ош шейбдин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, маркум Көкүмбий көчөсүнөн табылды. Ал жөнүндө эртең менен саат 8:00 чамасында милицияга жергиликтүү тургундар билдиришкен. Өлүктү кароо учурунда денесинде учтуу буюмдун тактары табылган. Мындан сырткары каза болгон адамдын төш тарабына чачма ок тийген. Бул факт адам өлтүрүү беренеси менен катталып, кылмышты жасаганга шектүү адамдар изделип жатат. Тиешелүү экспертизалар дайындалганы маалым болду. Анын натыйжасында Ош шаарынын Ленин көчөсү менен Наваи көчөсүнүн кесилишинде эси жок турган автоунааларды текшерүү жарыяланган. Изилдөөнүн жыйынтыгында аталган автоунаа маркумга таандык экени, кылмышкер аны атып автоунаасын алып качып кетүүгө аракет кылган деген маалымат да кошумчаланды. Каза болгон жаран мугалим болгону аныкталды. Ал шаардагы номер 44 мектептин информатика мугалими болчу. Күндүзү мектепте, кечкисин таксист болуп иштеп келген. Ошол эле учурда Ош шаардык иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан соттук медициналык экспертиза дайындалып, соттук медициналык экспертиза анын алгачкы божомолуна караганда ал жерде денесинде 3,5-4 сантиметрдей жараты болгон. Ал жараттын ичинде 3 дана тоголок формадагы коргошун, андан сырткары ак түстөгү сайсыз ок атуучу куралдын окторуна колдонулчу резин алынган. Бул боюнча Ош шаардык иштер башкармалыгына кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 130-беренеси, тагыраак айтканда адам өлтүрүү фактысы менен катталып, бүгүнкү күндө ал жарандын жансыз дененин өздүгүн тактоо жана кылмышка шектүүлөрдү издөө боюнча ыкчам иш-аракеттер жүрүп жатат. Ошондой эле бул окуя боюнча тергөөнүн жүрүшүнө карап, Ош шаардык иштер башкармалыгы кошумча маалымат берет. Жапаров 2005-жылдын 24 марты эгемен Кыргызстандын тарыхындагы эң оорчундуу күн катары эсте калганын белгилеген. Өлкө башчысы Садыр Жапаров 24 март элдик революция күнүнө карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Жапаров 2005-жылдын 24 марты эгемен Кыргызстандын тарыхындагы эң оорчундуу күн катары эсте калганын белгилеген. Президент өз сөзүндө бийликке нааразы болгон жарандар өлкөнүн бардык булуң бурчунан агылып келип, Ордо калабыздын тургундары менен парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну, президенттин бийликтен кетүүсүн талап кылышканын эске салды. Кыргыз элинин бул күнү революцияга белсенип чыгуусуна бир катар терс көрүнүштөр, атап айтканда адилетсиз бийлик менен мыйзамсыздыктын, үй бүлөлүк башкаруунун орнотулушу жана жеке кызыкчылыктын мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору коюлушу себеп болду деп айтылат кайрылууда.
Кыргызстандын Ош облусуна караштуу Кара Суу районунун башчылыгына 74, Ноокат районунун акими кызмат ордуна 24 киши талапкер катары арыз тапшырды. Бул тууралуу мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Абдрахман Маматалиев 23 мартта Азаттык уналгысына билдирди. Анын айтымында документтерди кабыл алуу аяктап, Ош облусундагы район акимдерин тестирлөө жыйынтыкталгандан кийин Кара Суу жана Ноокат райондорунун аким кызматына талапкерлерди кайра баалоо башталат. Ош облусунун Кара Суу районунун мурдагы акими Тилек Матраимов 2020 жылдын октябрындагы элдик инкылаптан жана андан кийинки саясий окуялардан кийин кыргыз-өзбек чек арасынан мыйзамсыз өтүп бара жатканда тутулуп калган. Бул жорукка байланыштуу ага кылмыш иши козголуп, кийинчерээк ал акимдик кызматтан кеткен. Ал эми Ноокат районунун акими Бакытбек Марипов өз агасы Улукбек Марипов өкмөт башчылыгына келгенден кийин кызматтан кеткен болчу. Үчүнчү чейректен тарта бардык мектептер реалдуу шартка толук кайтат. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев Маралга берген маегинде билдирди. Учурда жогорку окуу жайларда да офлайн форматка өткөрүүнүн алгоритми иштелип жатат. Этап-этабы менен ачылууда. Эгерде оору күчөй турган болсо же мектептен илдет аныкталса, ал мекеме дароо жабылат. Дагы да жайыла турган болсо, район жабылат. Бир мектептин айынан республикадагы бардык мектептерди жаба турган болсок, анда бул кырдаалдан 2-3 жылдап чыкпай калышыбыз мүмкүн дейт Бейшеналиев. Анын айтымында онлайн билим берүүгө бардык мамлекет өтө алган жок. Кыргызстан бир жуманын аралыгында онлайн окутууну бир жолго сала алганы мактоого татыктуу. Өлкө бул жагынан чөлкөмдө алдыңкы орунда. Бирок онлайн форматта окутууда жетишпестиктер да орун алды. Айрыкча мугалимдерге экеси оор болду. Окутуунун сапатына билим берүүнүн сыртындагы факторлор, гаджеттер, интернеттин сапаты да таасир тийгизди. Мындан улам мектептерде салттуу билим берүүгө өткөрүү замандын талабы жана ал оңойго турган жок.